Негизи бул оору менен ооруп жатканына уже 20 жылдан ашты. Өлүп көрүп калгандан кийин чочуп калат экенсиң. Кыргыз элим эч качан жолдо калтырбайт, жардам берет деген үмүттөбүз. Азыр карап турсам мен мамамдын колунда мен эле калдым да балдарынан. Бүт балдар каза болуп калды. Азыркы учурда өзү жакшы сүйлөй албайт, көзү да жакшы көрбөйт. Азыр мамамдын колунда мен эле калдым. Ошо корком да жок дегенде ошо бир аз жанымда болуп турса деп, жалгыз калбайын деп. Саламатсыздар. İçine girince çekecek mi? Az. Şöyle. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сиз бизге кайрылдыңыз эле, баягы продукт боюнчачы? Продукт боюнча, апамдын макалы боюнча кайрылганбыз. Бул сиз айткан ушул взрослый үчүнчү элка болуп калган да? Ооба, элка. Үчүнчү бул азырынча ушул бир пачкага алдык, анан бул жакта продукта. Бул продуктаны өзүбүздүн жакын досубуз Россияда эмгектенет, Мамат Умар деген. Атайын сиздерге спонсор болуп, мен атама, апама дуа алып коюшса болду деп ушундай беришти. Кабыл аласыз, аз болсо дагы көптөй кабыл аласыздар. Чоң рахмат, ошо бизге көмөктөшкөн баланын үй бүлөсүнө ырыс ынтымак берсин. Ишине ийгилик берсин. Ата-энесине обязательно Кудайым буйрса эртең бүрсүңдөр чыгарып кан окуп дуа алып коебуз. Чоң рахмат, ушинтип бизге дагы көмөктөшүп, биздин кыргыз эле балдар, кыргыз эле кыздар бизге ушунча жардам бергендерине. Силерге да рахмат, биздин кайрылуубузду кайдыгерлик карабай келип бизге жардам берип аткандарыңыздарга. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз негизи максат келгенибиз бул жерде продукт алып келиш эмес. Бул жакта энебиз ооруп атыптыр. Ошого бир аз болсо дагы жардам деп келдик. Азыр бир аздан тааныштырып өтөбүз, кандай ооруйт, абалы кандай, ушул тууралуу кененирээк айтып беребиз. Анда бул жакка. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен апам төшөктө жатканына, негизи бул оору менен ооруп жатканына уже 20 жылдан ашты. Сахарный диабет менен ооруп жатканына. Буга чейин баягы оорусу менен төшөктө жатканына негизи ошо 10 жылга жакындап калды. Төшөктө ооруп такыр баспай калганына. Азыркы учурда өзү жакшы сүйлөй албайт, көзү да жакшы көрбөйт. Мындай ак караны различать эте алат, бирок мындай жакшы көрбөйт. Тамакты өзү жей албайт, өзүбүз беришибиз керек, төгүп алат. Колу дагы жакшы иштебегендиктен өзүн өзү толук эметип карай албайт да. Баягы оорукчан киши бир эле эмеде ошо чалкасынан эле жатат да, капталынан жата албайт. Бирок пролиж эмелери жок аркаларындачы, просто азыр бутунда ошо сахары көтөрүлүп кеткендиктен буту колунда жарасы бар. Жара бар азыр. Бутунда жара бар, ысык, баягы ысыктан денесинин асты балдыр болуп күйгөн сыяктуу болуп жара болуп эле, терилери сыйрылып эле. Ал жара эмнеден чыгыптыр? Ал сахарный диабеттен. Сахарный диабеттен өтүшүп кетсе чыгат да. Мен азыр дары-пары бергенге аракет кылып атабыз, бирок негизи ошо жаранын өзүнүн аты адаптический дерматит деп айтылат да. Негизи кыскартылып айтканда ат деп айтылган ооруда. Бул эми ийиңдеринде, колдорунда бар болчу, аз колунда деле бар болуш керек, могуларында бар да, анан бутунда бар. Өзүнүн белин кармап тура албайт, памперс кийгизгенде эле белин көтөрбөсө мындай кие албайт да, өзү аракети жок, такыр эчтеке кыла албайт. Колунда күчү бар экен, Колунда күчү бар. Колунда күчү бар, колду жакшы эле кысып, жакшы эле кармайт. Буту деле мынтип жатканда кыймылдайт, бирок турганда белден ылдый иштебейт да, баспайт. Бирок сезимдүү эмелери бар. Тамакты өзү жей албагандыгы эле болбосо, мындай тамакты жей албай калгандыгы деле бир жарым жыл, 1 жылдай эле болду өзү жей албай калды. Ага чейин өзү жечү.
Ошо азыр эми үйдө постоянно бирөөбүз калып тамагын жедирип, суупу, чай пайын беришибиз керек. Чай ичип атканда да аябай чачайт. Туалетке барганыбыздагы бир жумада бир, кээде 2 жумада бир барабыз. Мындай бара албайбыз, заң мисалы чоңго барганда. Ошо денесиндеги жара быйыл аябай кыйнады бизди. Былтыр көп деле эмес болчу, быйыл аябай көп болуп, териси сыйрылып, канап, төшөк жамынбай, шейшеп жап, бутуна столдорду коюп, эчтеке тийбесин деп аракет кылдык. Анда деле болгон жок да. Эми азыр кичине суукка жакшы болуп калды. Азыр эми күн жылып баштаса эле кайра сахары да көтөрүлүп, кайра эле ошо жарасы күчөп кетет деп коркобуз да азыр. Абалыңыз кандай? Абалыбыз үй бүлөлүк абалым ошо инилерим, сиңдилерим колумда. Мамам болду. Шаарга жакыныраак квартирага, кичине арзаныраак 1 комнат, 2 комнат квартирага чыгалы десек, апам азыр көзүнө периштелер көрүнөт, ар кайсылар менен сүйлөшүп, кыйкырат, чыргылат. Могу стенадагы турган кандар дагы ошо терезе түптө турбайбы? Ошо бутун жарасынын кандары да эми укпай калат, жерге түшүрдөйт, жерге түшүрөбүз, биякты бир тебет, ары тоголонот, бери тоголонот. Анан шаарда андай квартирада эч ким түшүнбөйт да бизди, мисалы кыйкырып атса, ыйлап атса, эмне эле кыйкырып атасыңар, өкүрөп атасыңар деп жаман көрөт да. Анан биякта хозяйкабыз бизге кийлигишпейт. Биякта чыр болуп атканын укпайт деле да, ал эчтеке менен иши жок. Ал деле ушинтип атасын баккан киши экен, бакчу экен да, мурда ал. Жок, бул квартира. Хозяйкабыз да түшүнүк менен кабыл алып, квартирабыз башында 10 000 болчу. Апамдын алакалын көрүп 8 000ге чүрүп берген квартираны бизге. Ошол азыр ошо башка квартирага чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мисалы оокат жайыбыз деле жок. Бул бүт ошо хозяйканын оокат жайы да. Оокат жайы менен бизге берилген квартира. Анан ошо чырынан кээде коркобуз. Азыр көчө айылга барып келгенге кичине 1,5 сутка азыр эле мына өзүбүз ойготтук. Аябай жакшы уктап, жакшы эс алып алды. Азыр эми кайра 1-2 сааттан кайра чырыбыз башталат, таң аткыча уктабайбыз ошо. Күндө эле бир жолдошуңуз барбы? Жолдошум жок. Жолдошуңуз жок. Үй бүлөлүк абалыңызда ошондо сиңдилериңиз, инилериңиз эле бар. Ооба. Бир сиңдим, 2 иним болду. Менден улуу байкем бар болчу, ал жакында эле өтүп кетти. Башка да ошо өзүбүз менен өзүбүз элебиз. Сизди каржылай турган азыр көчөдө эч ким жок. Жок, жайында иним автомойкада иштеп жардам берип аткан. Азыр эми сабагы башталгандыгына байланыштуу кайра бул окуйт да, азыр ошого өзүбүз элебиз. Эми күнүмдүк болот, жумуштар ошолорго чыгып келип эле оокатыбызды кыла беребиз. Врачтарга кайрылдыңыздарбы? Врачтарга кайрылууга азырынча эмебиз жок болгондон кайрылган жокпуз. Азыр бир больница бар да, эми биз байыны сүйлөшүп келгенбиз, көрүп келгем да мен. Анан жаткызса болот экен, бирок аяктын дагы оплатасы бар. Аяк только онкологический эле бесплатный экен. Мамамды карап жатканга платный экен да. Анан ошону заведениянын врачы, заведующий менен да жолугуп сүйлөшүп, канча сом, эмне скидкасы барбы сурай алган жокпуз. Ошондуктан аз калып калды ошо бойдон. Эгер аны менен сүйлөшүп эме кылсак, алар ошо 1 айдан 3 айга чейин өздөрү алып калып дарылашат экен. Медсестралардын услугасын төлөп бериш керек экен, жазып берген дарыларын убагында капать этип эметип берет экен. Эми энеме деген азыр мамама дарыланыш керек, негизи азыр эчтеке дары ичпейт. Ичкен дарысы грипп болбосун деп эле амоксаксилин, катримаксол, антигриппин ошол эле да, башка сахарга тиешелүү эчтеке дары ичпейт азыр. Жаралары да балким ошондонбу деп да ойлойбуз да. Азыр үйдө биз эчтеке кыла албайбыз, эчтеке лечениясы жок. УЗИ андай мындай эчтекеге түшүрө алган жокпуз. Мисалы аны биринчи көрсөтүш керек экен. Азыр көзү өтүшүп кетелекте көзүндө көрсөтүш керек, ага да каражатыбыз жок. Мисалы азыр эми көзүнүн көрбөй калгандыгы бул сахардан. Сахар күчтүү болгон сайын көзү да эмете баштайт да, көрбөй баштайт. Азыр эми шартыбыз ага жок да. Кыштын күнү тем более азыр жайдын күнү болсо да бир аз иштеп, бир аз кененирээк болчу. Азыр кыштын күнү жумушубуз да жок, эч жакка чыга албайбыз. Тамак жегенде кандай тамак жейт? Тамак жегенде өтө күчтүү тамак болбойт, өтө слабый да болбойт да.
Орто эле эми азыркы учурда биз жегенде эле жейт да. Мамама карап 1-2 фрукт алып келип берип коебуз, ошол эле. А тамак жегени жакшы. Негизи мындай бирок ачка болуу деген сезим жок да, апамда вообще жок. Өзүбүз ичиңиз, жеңиз демейинче эметпейт. Жебейт. Мындай ачка болдум деп мындай чай эле сурай берет, кечке эле суу. Сахарный менен ооругандар, диабет менен ооругандар көп суусайт, ошо сууну көп эметет да, ичет. Тамак ашты көп требовать этпейт, өзүбүз бермейинче ичпейт. Сураганы чай эле сурай берет, чай бергиле, чай деп эле. Анан таттууну көп эме кылат, эми бербегенге аракет кылабыз, бирок аны бербей коюшка да болбойт. Сахары түшүп кетсе да болбойт. Өйдө көтөрүлүп кеткенде го эми дары-дармек берип эптеп чүргөнгө аракет кылабыз. Эме болгондо, үшү эметкенде, мисалы сахар аябай түшүп кеткенде адам комага түшүп калышы мүмкүн экен да, ошон үчүн таттууну да берип туруш керек экен. Азыр көзү ак караны мынтип жанынан өтүп кетсең байкайт, көзүнө жакындасаң көрөт, бирок мындай эмеси жок да, прям так көрбөйт да. Үнүбүздөн эле тааныбасак. Үнү эме сүйлөңүзчү эне. Ушинтип сүйлөйт да, мындай так сүйлөй албайт. Биз түшүнөбүз, бирок кээде сахары жакшы, настроениясы жакшы кезде сүйлөгөндө түшүнөт деп түшүндүрөт да. Бирок бир уккан киши түшүнө албайт. Биз уже көнүп калганга биз түшүнөбүз өзүбүз. Менин колумдагы эң чоң жардамчым эле ушул бала, мага көп энемди көтөрүшүп, жуунтушуп, ушу бала көп эме кылат да, көтөрүп эшикке чыгарып, көтөрүп киргизип. Коляскага да жакшы көп отура албагандыктан бул колуна көтөрүп алып чыгып, колуна көтөрүп киргизип жүрөт да постоянно. Кээде ушинтип жата бербесин деп тиги комнатага чыгарабыз, бир аз биз менен сүйлөшүп отуруңуз да, анда да чарчап калат бат эле. Кайрап келип жаткызабыз. Азыркы учурдагы биздин акыбалыбыз ошо мамамды больницага жаткызып алсак, бир дарылатып алсак деген эмеде, эми байкемдин деле эмесин көрүп калгандан кийин, өлүп көрүп калгандан кийин чочуп калат экенсиң. Эми азыр карап турсам, мен мамамдын колунда мен эле калдым да балдарынан. Бүт балдар каза болуп калды. 3 байкем бар болчу экен, ошо 3-өө тең каза болуп калды. Менден улуусу ушу 42 жашына чыгып каза болду. Калгандары 9 жашында, анан төрөлгөндө эле чарчап калыптыр. Азыр мамамдын колунда мен эле калдым. Ошо корком да жок дегенде, ошо бир аз жанымда болуп турса деп, жалгыз калбайын деп. Ошо көзү деле мынтип кээде уктап турганда жакшы эле көрүп калчу, эметипчи, ошо байкемден кийин азыр такыр эметпей калды да, көрбөйчү. Көп нерсени байкабай, эметпей, ошо чыры да көбөйүп, уктабай, 3-4 суткалап уктабай, чыр кылып, көзүнө ошо папам каза болуп калган 3 жыл мурун ошо папам көрүнөт. Тайтамдар, ошо балдары көрүнүп, ушинтип эме кылат да, аябай. 3-4 күн жөлүп, укпайт, кыйкырат, ыйлайт. Күлүп ар кайсыны сүйлөшөт. Биз башында коркуп аттык чын эле, бул эмне арбактар менен сүйлөшүп калды, эмне болот депчи. Азыр кичине көнүп калгангабы көп эметпейбиз да. Ойго албагандыкка кылабыз, бирок болбой эле ушинтип 1,5 сутка 2 сутка уктап калса коркобуз да, улам кирип чыгып дем алып атабы деп карапчы. Өлүп көрүп калгандан кийин чочуп калат экенсиң, уже өзү да ооруп жатса депчи. Бирок мындан 3-4 жыл мурун больницага көрүнүп жүргөн учурларда пандемия убагында бир лихорадка кармап, аябай денеси тырышып, аябай өзүн жоготту. Ошол маалдарда келип текшеришкенде жүрөгү менен давлениясы аябай жакшы деп айтышты да, жүрөгү эле кармап турат, ошончо ооруну депчи. Апам туберкулез менен да ооруду, сахарный диабет менен ооруп атат. 2-3 жолу операция болду. Ошонун баарын көтөрдү да. Ушу азыр жүрөгү таза дегенче ошо жүрөгү эле кармап турат окшойт деп ойлоп калабыз да. Давлениясы дагы жакшы экен да, өйдө да эмес, ылдый эмес, норма экен, өзүнүн возрастына, өзүнүн оорусуна аябай жакшы экен. Жүрөгү таза деген ошо жүрөгү эле кармап турат окшойт деп эметип калабыз да. Сиздин аты жөнүңүз ким? Айдана. Айдана. Бул кишинин кызы болом. Азыр бул жердеги адресиңизди айтып койсоңуз.
Село Ленинская, улица Восточная, 115. Биякта биз квартирада турганыбызга 1 жыл болуп калды. Жок, 4-5 ай болуп калды. 5 айдай болуп калды. Жайында келгенбиз да. Жайында келгенбиз, ошондон бери эле бияктабыз. Мынакей урматтуу мусулман бир туугандар, барыңыздар, көрдүңүздөр, абалды түшүндүңүздөр. Бул жердеги абалды көрүп, чынында жүрөк кейди, ооруду. Мындай абал эч кимдин башына келбесин. Келиңиздер. Колунда бар эр азаматтар. Сиздердин жардамыңарга муктаж. Ушул айдан эжеге жардам бериңиздер. Биз дагы колдон келишинче жардам бердик. Бул жака адрестерди жазабыз толук. Эгерде өзүңүздөр Бишкек шаарында болсоңуздар, ошол Алматинкадан түшкөндө Восточный 115ке келип, ушул жерде өзүңүздөр абалды көрүп кетсеңиздер болот. Чындыгында абал өтө начар. Бул жерде эже өзү жалгыз карайт экен, жанында бир иниси бар, ал дагы окуусу ачылып калып. Чындыгында муктаж адамдарга эгерде колуңузда болсо бериңиздер, жардам кылыңыздар. Кыргыз эч качан өзүнүн бир тууганын жолдо калтырбайт. Ал эми мусулман таптакыр мүмкүн эмес калтырышы. Ошондуктан келиңиздер, чогуу жардам берели. Мына ушундай инсандар бар, сиздер кубанып беришиңиздер керек. Анткени инсан баласы бергенде гана өзүнүн жашоосуна береке келет. Ошондуктан туугандар, бул жака даректерди жазабыз. Жардам берүүгө ким кааласа, келиңиздер, жардам колуңуздарды сунуңуздар. Кудай буюрса, колунда бар берешен кыргыз элим эч качан жолдо калтырбайт, жардам берет деген үмүттөбүз. Сизге күч кубат, Кудайым ар дайым өзү колдосун. Рахмат силерге да бизге ушинтип келип, действительно азыр продуктубуздан памперстен ичине аябай кыйналып атканбыз да. Макалыбызды эле өзүңөр көрүп атасыңар. Мамамдын эле, апам эле бир топ убактыбыз, бир топ эмелерибиз келет да бизденчи. Ошого да силерге да рахмат. Бизге көмөктөшкөн теңдишиңарга да рахмат. Ата-энесине Куран окутуп, дуа кылып коебуз. Рахмат силерге да ушинтип келип, бизге колдоо көрсөткөнгөргө. Макул, биз анда чыгалы. Рахмат.